guiding light, helping us learn, helping us write, with the patient words and the caring heart that help our dreams and the minds to start. Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, сиздер менен мен англис тили мугалими Максатбек кызы Айжатым. Til элдин дили дейбиз. Бирок бүгүнкү заманда англис тили бул жөн гана баарлашуунун куралы эмес. Бул биздин балдардын келечектеги бийик максаттарына, дүйнөлүк илим-билимге ачкан чоң терезеси. Мен Акылбек Маймырзаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин англис тили мугалими катары ар бир сабагымды окуучунун жүрөгүнө жол издөөдөн баштайм. Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү сабакта Лондондо саякаттабыз. Менин педагогикалык тактикам бул жөн гана эреже жаттатуу эмес. Баланы эркин сүйлөтүү жана анын ички потенциалын ачуу. Ал эми негизги максатым окуучуларга тил үйрөтүү менен гана чектелбестен, алардын ой жүгүртүүсүн, өзүнө болгон ишенимин жана дүйнөгө болгон көз карашын өнүктүрүү. Сабак учурунда мен түшүнүктүү, так жана окуучуга жакын тилде сүйлөөгө аракет кылам. Окуучулар менен диалог түзүү, суроо жооп, ролдук оюндар жана талкуулар аркылуу алардын сабакка активдүү катышуусун камсыздайм. Англис тили сабактарында окуучулар өз ойлорун эркин билдирип, ката кетирүүдөн коркпой сүйлөшүү үчүн колдоочу атмосфера түзүп берем. Себеби тил үйрөнүүнүн негизги шарты практика жана ишеним. Заманбап мугалим бул үзгүлтүксүз изденүүчү. Ошондуктан мен өзүмдүн кесиптик деңгээлимди жогорулатуу үчүн ар кандай семинарларга, тренингтерге жана онлайн курстарга катышып турам. Өз ишимде интерактивдүү методдорду жана санариптик технологияларды, билим берүүчү оюндар, видео жана аудио материалдарды кеңири колдоном. Жасалма интеллект мугалимдерге сабакты кызыктуу өткөрүүгө, ал эми окуучуларга жаңы мындай тема үйрөнүүгө жардам берчү. Gemini, Grok, iTil, iBilim, 3D жана Kahoot менин эң жакын сайттарым. Сабактарымда 5E моделин колдонуу менен баланы жөн гана угуучу эмес, изилдөөчү кылып тарбиялайм. Бул ыкмалар окуучулардын кызыгуусун арттырып, тилди тезирээк өздөштүрүүгө жардам берет. Англис тилин үйрөтүүдө улуттук баалуулуктарды дагы унутпайм. Мисалы, кыргыздын боз үйүнүн маанисин англис тилинде айтып берүү аркылуу окуучулардын патриоттук сезимин жана тилге болгон кызыгуусун бирдей өстүрөм. This wooden frame and felt covering keep us warm in winter and cool in summer. How does the felt work? It insulates, keeping the temperature stable. Сабактарымды окуучуга багытталган методдор аркылуу уюштурам. Алардын ичинде жупчук жана топтук иштер жана долбоорлук иштер. Мындай ыкмалар окуучулардын сүйлөө, угуу, окуу жана жазуу жөндөмдөрүн комплекстүү өнүктүрүүгө жардам берет. Ошондой эле оюн элементтерин колдонуу менен бирге сабак саякат аркылуу окуучуларды активдүү катышууга шыктандырам. Ар бир бала уникалдуу инсан жана кайталангыс аалам. Биринин сүрөт тартууга шыгы болсо, экинчиси логикага жакын. Андыктан мен сабак берүүдө окуучулардын жөндөмүнө, кызыгуусуна жана мүмкүнчүлүгүнө жараша дифференциалдуу тапшырмаларды беремин. Бул жолдо менин эң жакын жардамчыларым албетте ата-энелер. Биз биргелешип үйдөгү англис тили долбоорлорун ишке ашырып, баланын ийгилигине бирге кубанабыз. Анткени мугалим, окуучу жана ата-эне бул бир бүтүн чынжыр. Акыркы 3 жылда бүтүрүүчүлөрдү жалпы республикалык тестке англис тили предметинен даярдап келе жатам. Тестке катышкан окуучуларымдын ар бири жакшы жыйынтык берип, алардын алдыңкылары азыр Борбор Азиядагы Америка университетинде билим алышууда. Тарбиясыз берилген билим бул адамзаттын душманы. Андыктан англис тили аркылуу мен балдарды маданияттар аралык сый-урматка, достукка, маданияттуулукка жана жоопкерчиликке тарбиялайм. Өзүмдүн кесиптик өсүшүмдү токтотпойм. Жаңы программалар, эл аралык семинарлар жана чыгармачылык изденүүлөр бул менин жашоо образым. Менин максатым окуучуларымдын "Teacher, thank you for this lesson" деген жылмаюусуна татыктуу болуу. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
Thank you for your attention.